Анан шапкамды былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Гомес сексуалю Гомес ушу Жерде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Бул жогорку кеңеш 3 президент 9 өкмөт башчысы менен иштешип, Конституциянын 2 жолу өзгөртүлүшүнө активдүү катышты. Депутаттар 2016-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен парламентаризмди бекемдейт делген баш мыйзамды колдоп беришкен. 2022-жылы ага карама-каршы келген толук президенттик башкаруу үчүн жазылган Конституцияны да 2016-жылдагыдай эле парламенттен өткөрүштү. Артынан сөз токтобой тамашачыны аралаш ар кандай атка конгон жогорку кеңештин 6-чакырылышы 22 декабрда акыркы жыйынын өткөрдү. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин ишмердигине токтолду. Мен азыркы учурда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы катары Кыргыз Республиканын жогорку кеңешинин 6-чакырылышы Кыргызстандын тарыхында өз миссиясын толук аткарып, тарыхый парламент катары калат деп толук ишенем. Акылбек Жапаров да Бир Бол фракциясынан шайланып келип, жогорку кеңештин 6-чакырылышында 6 жыл иштеди. Быйыл октябрь айында премьер-министр болгон. Бул чакырылыш 2015-жылы шайланган жана мөөнөтү былтыр бүткөн. Бирок өткөн жылы октябрь окуяларынан кийин иштөө мөөнөтүн дагы 1 жыл узартып алып, 6 жылдан ашык иштеди. Юристтер коомчулугу муну мыйзамсыз деп баалап, парламенттин былтыр октябрдан бери кабыл алынган чечимдери, мыйзамдары юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келишет. Бул чакырылыштын жалпы иши, деги эле анын курамы сындан башы чыккан жок. Парламенттин бул чакырылышы мамлекетибизди укуктук талаада дагы, эл аралык аренада дагы мамлекетибизди 10 жылдаган артка таштады деп айтсак жаңылбайбыз. Депутаттардын сапаты биздин мамлекеттин ичинде эле күлкүгө эмес, кошуна эле эмес, эл аралык аренада дагы мамлекетибиздин аброюна чоң шек келтиргени элдин арасында кенен маалым. Парламент чийки мыйзамдарды кабыл алганы, документтер топтоо менен өтүп, жогорку кеңеш нотариалдык эле орган болуп калганын айрым депутаттар өздөрү айтып чыккан учурлар болду. 6 жылдан бир аз ашыгыраак убакыт аралыгында депутаттар 1000ге жакын мыйзамдарды кабыл алышты. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу, Тарых музейин оңдоодогу жемкорлук, Азаттык радиосу иликтеп чыккан бажыдагы коррупция боюнча депутаттык комиссиялар иштеди. Бирок бажыдагы жемкорлукка байланыштуу иликтөөнүн баш каарманына айланган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты комиссиянын справкасында аталган эмес. Ал кийин күнөөсүн мойнуна алып бюджетке айыппул төктү. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек 6-чакырылыш баарынан да парламентаризмге балта чапканын айтууда. Ушул 6-чакырылыштын депутаттары ушул 30 жылдын ичинде Кыргызстандын жаманбы, жакшыбы демократия багытында, адам укугу багытында, мындай жергиликтүү башкаруу багытында ушундай баалуулуктарды жокко чыгарышты толугу менен. Бир киши башкара тургандай шартты акыры түзүп, парламенттин депутаттын атын толугу менен дискредитация кылышты да. Биз элдин жалпы улуттун ушу парламентке мындай жек көрүүсүнө себеп болушту. 6 жылдан ашык убакытта 120 орунду парламентке 200ге жакын киши депутат болду. Парламент ишин жыйынтыктоого жарым жыл калганда мандат шернеси күчөп, жаңы депутаттар көп келди. 22 декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Самат Ибраев мөөнөтүнөн ашык иштеген парламентке мындай сунуш берди. Ошондуктан биз токтом аркылуу ушу жогорку кеңештин жыйынында кабыл алып койсок, ушул биздин маселелер жардам беребиз мына келген депутаттарга. Ошондуктан бул зданияга 6-чакырылыштагы күбөлүгү менен кирип чыкканга уруксат бере турган токтом чыгарып койсок деп сунуштайт элем. Спикердин милдетин аткарып жаткан Аида Касымалиева депутаттар мөөнөтү бүткөндөн кийин мыйзам регламент боюнча каралган тартип менен жогорку кеңешке кире аларын айтты. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы 2015-жылы күзүндө шайланган. Анда КСДП, Республика Ата журт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бир Бол, Ата Мекен партиялары парламентке келген. Анан шапкамды былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Гомес сексуалю Гомес ушу Жерде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Жогорку кеңештин 7-чакырылышына 6 партия өттү. Анын 36-сы 1 мандаттуу округтардан 54-ü партиялык тизме менен шайланды. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Тасмаев, Азаттык.